үйлөрдүн сапатына көз салуу эми будан ары июньдан башталат. Эмне дегенде биз азыр фундаменттин сапатын гана көрдүк. Фундаменттин сапаты 25 сантиметрге чейин экен урайыны. Анан 25 сантиметрден эмнеден улам ошол финский үйлөр түшөт деген неме чыкты. Бизге маалымат жетти. Ошол фундаменттин бийиктигин талкуулап атканда чыкты да ал маалымат. Ачык булактарда ушу Баткенде жеңил конструкциядагы финский үйлөр курулат деген маалымат жок. Ачык булактарда бийлик 200 миллион сом республикалык бюджеттен каражат бөлүнөт, үйлөрдү салганы деген маалымат бар да. Бирок адан башка маалымат жок. Кандай үйлөр салынат, канча квадратный метрден салынат, кандай типтүү үйлөр салынат деген маалымат жок. Финский домдор коопсуздук деген талапка толугу менен жооп бербейт. Эмнеге дегенде бул жеңил конструкция менен курулган үйлөр болот. Анан кийин канчалык деңгээлде ошол жанагы өрттөнгөнгө же болбосо ошол жердеги дагы бир когалаң болуп кетсе ошолорго туруштук бере алабы деген суроо пайда болуп атат. Эмнеге дегенде бул үйлөр жана легко воспламеняющиеся. Азыр мында границада турган үйлөрдүн баарын өрттөп кетти деп атпайбызбы? Эгерде дагы ошондой өрткө учураса, анда бир заматта эле жеңил эле оңой эле күйүп кетчү үйлөр болуп атат да. Анан калса булардын фундаменттери төмөн экен, 25 сантиметрга жеткен гана фундаменттер экен. Элде жарандар өзүлөрү айтып атышат, бизде сел көп жүрөт, сел жүргөндө ошол селге дагы туруштук бербейт бул үйлөр. Маселеси чечилбесе, кайра эле ошол уруш болсо,